Мурдагы сабактарда бир сиздерге эсиңиздерге салып коеюн. Харун Рашид деген падыша жер шарынын 3/2 бөлүгүн башкарган. Адилеттүү падыша Харун. Харун Рашид bir күн өзүнүн жан сакчылары менен, аскерлери менен жолдон айылдан чыгып баратса, айылдын четинде мазар мүрзөлөрдүн кабырстандын жанында эски жупуну кийинген Бахлул деген ат ким экен? Бахлул деген девана деген. Бахлул дүйнөнү тарк кылып Аллах Таалага берилген карыган аксакал падышаны карайт дагы мындай дейт. Мата тaqil ya Harun Rashid, Harun Majnun. Ey jinди Harun, качан акылыңа келесиң дейт. Элескердин падышаны айтып атат. Harun Rashid деген падышага аксакал айтат. Ey Harun, качан акылыңа келесиң, jinди дейт. Сен мен эмне жин дейсиң деп атын чаптырып жанына келсе, мазардагы бир дарактын үстүнө чыгып алат да, үстүндө отуруп, Харун жинди дейт. Харун карап туруп айтат. Эл башкарган адилеттүү падыша мен жиндиминби? Мазарда дарактын үстүгө чыккан сен жиндисиңби дейт. Ал даракка чыккан себеби ушул экен. Дарактын үстүнө мындай карайт да, Харун дейт. Сен дейт. Вактылуу жашай турган деп алысты көрсөтүп, сарайыңды кооздодуң дейт. Сарайыңды курдуң дейт. Бирок могу жерди унутуп койдуң мүрзөнү дейт. Сен жиндисиң дейт. Вактылуу жашай турган жерге өтө көңүл бурдуң. Кооздодуң, башка кылдың. Бирок түбөлүк келе турган мүрзө үчүн эч амал кылбай бул жерди унутуп койдуң. Сен жиндисиң дейт. Мен дейт, мүрзөдө жүрүп өлүмдү унутпастан мен ушул жерде жүрөм дейт. Мен жиндиминби, сен жиндисиңби дейт. Харунун жүрөгүнө найза сайылгандай Алланын азаматы киргенден кийин Бахлулду менин сарайыма чакыргыла дейт эртеси. Бахлулду эртеси падышанын сарайына чакырган кезде Бахлул келет дагы киргенче кирип караса, падыша өзүнүн тагында жок. Чуркап келип элестеткин. Сени падыша приемга чакырса, бардың анын креслосуна отуруп алды да. Бахлул келип Харун Рашидтин отурган тагына отуруп алды эле. Кошомотчу жан сакчылар келип камчысы менен уруп түш бул жерге кармап алып ыйлады кыйкырып. Кыйкырып аткан кезде, ыйлаган кезде падыша кирип келди. Тийбегиле dedi. Бахлулду өзүнүн жеринен түшүрүп, падыша келип, эмне ыйлайсың жаш баладай dedi. Ушунча аксакал 2-3 камчы жегенге ушунча кыйкырып ыйлайсың десе, карап туруп, падышам dedi. Мен сенин тагыңа dedi. Болгону бир көз иримеге отурсам, ушунча камчы жедим, бирок сен келип мени куткарып калдың дейт. Сен могу такта dedi, канча жылдан бери отурасың, эртең кыяматта Аллах Тааланын азап бериштелери сени чапкылаган кезде сени ким куткарат dedi. Падышалык такка, элдин жоопкерчилиги аккан такка мен бир көз иримеге отурган үчүн ушунча камчы жедим, бирок мени сен куткарып атасың. Эртең кыяматта сени азап периштелер чапкылаганда сени Аллахтын азабынан ким куткарат дейт. Харун Рашид ыйлайт. Ыйлагандан кийин мага насаатыңды айт дейт. Насаат десең Курандан артыгыраак насаат жок дейт. Бирок мен сени бул жерге чакырганым дейт. Мүрзөлөрдү ар жерде кезип жүрөсүн. Бахлул, эмне ниетиң, тилегиң болсо айткын тилегиңди берейин дейт. Мен падышамын, айтканыңды берейин десе. Мени дейт, махлуктан эч бир муктаждыгым жок дейт. Мен халик болгон Аллах Тааладан муктаждыгымды сурайм десе, жок, бул дүйнөлүк керектүү нерсеңди, тилегиңди айт, мен берейин дейт. Мен падыша катары сага айтып атам дейт. Анда мен сенден 3 нерсе сурайм дейт. Айткын, үчөөнү тең аткарам дейт. Биринчиси дейт, Бахлул падышага, менин өмүрүмө өмүр кошуп бер дейт. Карап туруп падыша айтты, ла акдир, кудуретим жетпейт, колумдан келбейт дейт. Экинчисин айт дейт. Экинчиси малакил маут, жан алуучу периште Азраил келип менин жанымды алам деген кезде анда мени сактап кал дейт. Падыша карап, ла акдир, колумдан келбейт дейт. Үчүнчүсүн айт дейт. Балким үчүнчүсүн аткарармын десе, үчүнчүсү кыяматта салих, сооп амалдарды кылган, Алладан коркон таквадар бенделер бейишке баратып, күнөөкөрлөр, кылмышкерлер, паракорлор, зынакорлор, сүткорлор дозокко жөнөгөн кезде мени бейишлердин катарына кошуп бейишке киргизип кой дейт. Падыша ла акдир, кудуретим жетпейт дегенде
Bahlul qarab turib aytadi: "Anta lasta malik, anta mamluk." Sen padişa emassin deydi. Sen qulsun deydi. Çınıgı padişa Allah Taala'dan korkun deydi. Senin kolundan hiç narsa kelbeydi deydi. Sen kimsin deydi? Malik degen padişa aytadi. Sen malik emas, sen mamluk, sen qulsun deydi. Allah'ın kulusun. Oşa Allah Taala'dan korkun deydi.